Саламатсыңарбы 3 класстын окуучулары. Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн 8 сентябрь, күнгө шейшемби. Азыр математика сабагы. Математика сабагыбызда биз китеп дептерлерибизди жана ошондой эле математика сабагына керектелүүчү каражаттарыбызды даярдап алалы. Бүгүн балдар биз математика сабагынан 29 эсептен 35 эсепке чейинки мисал маселелерди чыгарабыз. Эмесе балдар 29 эсепке көңүл буралы. 99 эң чоң 2 орундуу сан. 100 санычы? Б. 999 санынан кийинки сан кайсы? Кана ойлонуп көрөлүчү. Ооба, ал 1000. Анда канча жүздүк бар? Эсептейли. 999га 1 кошкондо 1000 келип чыгат. Же 1000 бул 900 менен 100 санынын суммасы. 900 барабар 900дүк. 99 кошу 1 барабар 100 барабар 100дүк. 900дүк кошу 100дүк барабар 10 жүздүк. 1000 10 жүздүк. 30 эсепке көңүл бурабыз. Катарды улантып жаз. 1 жүздүк барабар 100, 10 жүздүк барабар ойлонуп табабыз. 2 жүздүк барабар 200, 10 жүздүк барабар 1000. 7 жүздүк барабар 700. Демек балдар 10 жүздүк 1000, 1000дик 1000. Андан ары эсебибизди улантабыз. 31 мисал. Асы. Сандарды миңдиктер менен санаса болот. Саноону улант. 1000дик 1000, 2000дик 2000, 3000дик 3000, 4000дик 4000, 5000дик 5000, 6000дик 6000, 7000дик 7000, 8000дик 8000, 9000дик 9000. Мени менен кошо кайталап, кайра баштап окуп чыккыла. Миңдиктерди жаз. 1000дик 1000, 2000дик 2000. Ушуну менен катар 9000дик 9000ге чейинки эсептерди өз алдыңарча дептериңерге жазгыла. Андан кийинки 32 мисалга көңүл бурабыз. Сандарды ата. А. 4000дик, 7000дик, 9000дик. Б. 213, 625, 813, 915. Бул жерде биз 3 орундуу сандарды окуйбуз. В. 200дүк 5 ондук 4. Демек балдар бул 254 саны. 600дүк 8 ондук 2. Бул сан 682. 700дүк 0 ондук 5. Бул сан 705 саны. Г. Биринчи разряд 6, экинчи разряд 8. Демек балдар бул кайсы сан? Ойлонуп көрөлү. Туура балдар. Бул 86. Экинчи разряд 9, биринчи разряд 7. Бул кайсы сан балдар? Туура. Бул 97. Кийинки эсепке көңүл буралы.
Азем каникул маалында кыргыз тилинде 15 китеп, ал эми орус тилиндеги китепти андан 8ге аз окуду. Азем бардыгы канча китеп окуган? Кана балдар, өз алдыбызча ойлонуп, маселени чыгаралы. Маселени чыгарып бүткөндөн кийин дептерге көчүрүп жазабыз. 34-чү мисал. Фигураны ата, бурчтары жана жактары жөнүндө эмнени айта аласың? Периметрин эсепте. Демек балдар, биз фигураны атап, анын канча жагы, канча бурчу бар экенин таап айтып беребиз. Андан кийин сызгычты пайдаланып, периметрин эсептейбиз. Түшүндүңөрбү балдар? Андан кийинки 35-чи мисалга көңүл бурабыз. Асы сандарды жаз. 506, 300, 816, 87. Демек балдар, сөз түрүндө берилген сандарды цифрага айландырып, сандарды таап жазабыз. Б. 1, 5, 9 цифраларынын жардамы менен бир нече 3 орундуу сан жаз дейт. Демек 1, 5, 9 санын пайдаланып, андан 3 орундуу сандарды таап жазабыз. Канча сан жаздың? Мисалы, 159, 519, калганын андан ары уланткыла. Ушуну менен бүгүнкү математика сабагыбыз аягына чыкты балдар. Үйгө тапшырма 36-чы мисал. Китебибизден таап, тапшырма дептерибизге жазып чыгарып келебиз.